Жалғыз бейіт. Повесть. Авторы Сайра Бөбө Қасымова. Аптап мейден өтөт. Уақыт мезгілінен мұрда талықшып, аптап ақақтап жерге түшіп алған. Бұл айылда жоболоңду оқия болып кетпегенде, аптапқа деле ешкім мынча тепкіленмек емес. Жібектің асағағысын тең бөлішкөнү, оқияны өз құлағы менен ұққысы келгендер баштарын біріктіре қалышып, бұл да бір шорду екен, атаның оқия ие. Сіңдіс екен десе, өзі түрген тұрбайбы? Чоң шаарда кимди ким билет дейсің? Анан зымырайбайлы өзі түргөнүн атасын айта жүрсе болмок да. Минтип кетерин билбей қалды да шорду. Жибек өзі зымырайып таштын уюлундай бекем эмеспи? Шыпшынған қатындар аргемесе оозуна келгенде оттоп, билип да, билбей да, тагдырларына мойын сунуп кете беришкен эки маркум ата менен кызды кээси эликтеп да, кээси күнөөлөп да, күнөөлөбөй да, ар ким ар кандай пикирди жөромолдоп жиберишти. Аптап дагы эле талыкшып уйкусурайт. Бирок күбүрөшүп шыбырашкан катындар аптапты теңсинер кебетелери деле билинбейт. Тыштаңгыла, молдонун үнү күбүр шыбырды тып токтотту. Силер момун мусулмандар билип алышыңар керек. Бул эки маркумдун эки дүйнөдө тең беттери кара болду. Бир гана бейгинөө кыздын өлүмү аянычтуу болуп турат. Ал мындай тагдырга өзү кирептер болгон жок. Аны ата сөрөйү кирептер кылды. Бул жараткандын жазасы. Муну да билишиңер керек. Бул жалган жашоодо колуң менен кылганды мойнуң менен тартасың деген ушул. Жаратылыштагы бардык жашагандардын адам баласынан өткөн мыкаачы жок. Айталы, башка жан жаныбарлар курсагындагы баласын алдырып аборт кылдырбайт. Канча ай көтөрүш керек болсо, ошончо көтөрөт да жарыкчылыкка алып келет. Адамдан өткөн мыкаачы жок дегеним ушул. Макулуктар баласын ымыркай кезинде же көз ач элек кезинде талаага таштабайт. Макулуктун баласы энесинен бөлүнүп калса, чогуу бараткан тобунан бөлүнүп имерчиктейт. Буга калганда адамдан өткөн кайырдын жок. Канчалаган балдар никесиз туулуп, таштандыга айланып, канчалаган күнөөсүз балдар акмактардын курмандыгына айланып жатат. Мына биз акыркы сапарга узатуучу ата сөрөй да мына ушундай акмактын бири. Мен адамзат пендесинин баарын акмак деп айтпайм. Тек кана адам пендесинин намына шек келтирип, бир карым майды бир кумулак чиретет дегенди мисал кылдым. Бул эки дүйнөдө тең жүзү кара болгондорду маркумдардын шаарына киргизбейли. Ал жакта буларга орун болбосун. Тетиге мал көп каттап, тебелеп тепсеген жолдун боюна коелу. Башка мусулмандарга да узун сабак болсун. Ары бери өткөндөргө кеп болсун. Кандай дейсиңер? Молдо элди айландыра карады. Аңгыча элдин арасынан: "Эмне, мындай шариятта барбы?" деп бирөө күңкүлдөдү. Болуп, болбосо да мүлүк деле эмес, өлгөндөн кийин да маркумдардын арасында орун жок дебейлиби? Чогулгандардан эч кимиси молдого аный деген жок. Үшкүрүнүшүп, кээси оорулутунуп, кээси шыпшынып гана тим болушту. Бир гана жибек өзүн да өзгөнү да күнөөлөп, кызынын бейажал кара бет болуп өлгөнүнө, күнөөгө башына чейин малынып кеткенине мүңкүрөп, жараткандан өзүнө да өлүмдү оолап турду. Анда да ушундай жайдын күнү толукшуп, бактарактар көккө мойнун созуп, кайыңдар сыдырым желге балтырларын аймалатып кербезденишет. Жибектин элчилеп окуудан жолу болбоду. Караан туткан жалгыз энеси жогорку окуу жайына өткөрмөк турсун, колхоздон иштеп тапкан маянасы кызы экөөнүн жашоосуна өпчап жетер эле. Карманган мал жаны 5-6 майда жандыгы менен жалгыз күрөң ую. Жогорку окуу жайдын студенти болуш үчүн канчалаган киреше керек. Жибек буга деле кейибеди.
Мектепти аяктагандан кийин Борбордогу коммуналдык нооту комбинатында кездеме токуучулук өнөрчүлүк алды. Адегенде жашоо өз дуңу менен эле өтүп жаткансыган энесине акча тыйындан каралашып, шаардын турмушуна көнүгүшкөндөн кийин энесин жанына алып алсам дегендей болсо кыялы алда кайда чабыттачу. Бардыгы Азатка жолуккандан кийин башталды. Азат Жибек менен чогуу иштеген кыздын жигитинин курбалдашы боло турган. Ал оңой менен чечилип сүйлөбөгөн, бир чечилип сүйлөсө оңой менен токтобогон, кези келсе оройлоно сүйлөгөн, көңүлүнө жакпагандарды кагып силкип жибермей адатка эгедер боло турган. Сымбатын кайсы кыз болбосун бир көргөндө жактырып калмайы да бар. Узун бойлуу, жазы маңдай, кең далулуу, алагар көз, жаргабак жигит. Айтмакчы келечегинен көптү үмүттөндүрүп, жогорку окуу жайдын студенти боло турган. Ошол каргашалуу күнү ана башы болгон, ошол күнү нооту ишканасынын жатак үйүндө туулган күн өтүп жатты. Эшиктен чакан кутучаны көтөрүп эки жигит босого аттады. Алар кыздар менен сыпаа баш ийкеп, ийиле ниеттерин билдире. Саламатсыздарбы? Туулган күнүң менен Букеш. Чарчыраак бойлуу жигит Жибектин кесиптеш кызын бетинен назик өпкөн болду. Баарынын кызыкканы кутучадан туулган күнү эсине келген белекте. Туулган күнгө белектер тапшырылып, бир кыз келгендердин баштыгын териштирген болот. Жигиттер көтөрүп кирген кутучада ачылып, аяр оролгон кагаздар ачылып жатты. Деги эле кагаз түгөнчүдөй эмес. Кагаздар толук ачылгандан кийин ичинен кичинекей баланын упчусу чыкты. Кыздардын кээси таң калса, кээси жылмая, кээси жактырбай, ортону тынчтык аралады. Тынчтыкты ыпылдап-шыпылдап сүйлөгөн Азат бузуп жиберди. Кыздар, таң калбагыла. Бүгүн бурма жаңы төрөлүп, упчудан башка эм албайт. Ошондуктан Керим өзүнүн бурмасына ушул белекти ылайык көрдү. Алдыда дагы канча туулган күндөр, жакшы тилектер бар. Анан ырым-жырым кылып, Керим менен бурманын келечектеги балдары эмсин ушул упчуну. Алдын ала даярдалган сценарий менен Азат бакылдап жатты. Азат Керим менен бурманын үй бүлө куруп кетпешин жакшы билсе да, ыйманына камчы чаба бакылдайт. Азат менен Керим бир группада чогуу окушат. Керим болсо бурманын акча тыйындыкенен тапканынан пайдаланып, кези келсе кийим-кечесин жаңыртканга да жардам алып дегендей кээде уялымыш болгон Керим: "Жаным, мен окуумду бүтсөм, абыдан сонун турмушка жетебиз. Ага чейин сенин жардамың керек демиш болот." Курган кыз ушуга эле ыраазы. Келечегин элестетип кыялдана берет. Кыздар Азаттын сөзүнө ыраазы боло, кээси бурманын бактысына суктанып да жиберишти. Жанараагда упчуну эликтей караган кыздардын ою быт-жыты чыга, туулган күн кызуу өтүп, шараптар башты айландырып, ойлор өз мезгилинен эрте сабалап шарактайт. Түн тээ кылайга чейин жаштардын шаан илүү кечесине күбө болору шексиз. Түн тынчтыгын бузган анда-санда машинанын дүрүлдөгөн үнү, анан түндүн түнөргөн кебетесине жарашык берип, көктөгү жылдыздарга атаандашып, жымыңдаган жарыктар гана бул түндү көркүнө чыгарып жаткансыды. Жана эртеден келгенден бери Жибекке көз кырын салган Азат жылдыздуу кыз экен, өтө байоо, жан дүйнөсү акактай кагаз боюнча. Жумушчу эмес, билимдүү болсо чаап алмак экенмин. Менин теңим эмес деп ойлогонго да үлгүргөн. Азат жогорку билимге умтулган адамдар башкача жаралган адамдар деп, өзүнүн билиминин баа баркын башкача көтөрмөлөгөнү ийги көрүнөр эле. Анын бармактайынан алган тарбиясы да ушундай болуп калган. Атасы атам замандан бери бир колхозду былк эттирбей башкарып, ооматы оодарылбай келатат. Анын пешенесине болгону эки эркек бала буйруптур. Алардын улуусу Азат. Экинчиси мектепте 6-7 класстын окуучусу. Эки баласы илимдүү, билимдүү болуп,
Анан өзлөрүнө туштук жерден бири-бирине кадырсый өткөн Куда сөк күтсөк дегенде ак эткенден тагы чет айылдын башкармасы. А кезде колунан келген гана адамдар балдарын жогорку окуу жайлардан окута алышар эле. Демек жибектин ата-энесинин чамалары ченелүү. Болбосо мынтип кызын жумушчу кылып иштетпейт эле деген Азат жибектин тагдырын түкшүмөлдөдү. Музыканын ыргагында кыналышкан жаштардын бири жарыкты өчүрө эч ким тоскоол болбойт деп кошумчалады. Азат ининен коомай кармаган жибекти өзүнө имере кучактап, мойнунан жыттап алганын өзү да байкабай калды. Кыздын атыр аралашкан жыты делебесин козгоп, шараптын шарданы да деле өрүтүп турду. Өмүрү жигиттин мындай мамилени күтпөгөн жибек дене боюнда ток аралап кеткенсип алкымына бир нерсе тыгылгансыды. Жибек калтырап кеткенин билдирбеске аракеттенет. Бөлмөгө сырттан жарыктын шооласы беймарал төгүлөт. Жаштар музыканын ыргагында аккуу мисал. Заматта каалгаган бийин токтотуп жибекти колунан жетелеген Азат бөлмөнүн эшигин секин ачып кызды жатакананын залынын караңгы буртуна жетеледи. Кайда барабыз? Деген жибектин суроосу жоопсуз калды. Эчак уйкуга кеткен бул жатакананын жашоочулары залдын жарыгында эбагыл өчүргөн. Кызды караңгы бурчка такаган Азат жибекти алкымынан бети башынан аймалап, анан каршылык кыла албаган кыздын эрдине жигиттин эрди жабыша түштү. Кичине эле ичкен шарапка дене бою жибип, мындайды көрбөгөн кыздын акылы айран боло, жигиттин эркине каршылык кыла албай эбедей эзилип баратты. Жаным, сени жолуктурганыма бактылуумун. Азат кыздын жүзүнө түшкөн саамайын кулагына кыстара. Бүгүнкү түн экөөбүздүкү болсун. Жүрү, сейил бактаралап таң тосолу. Кыз үндөбөдү. Жигит кыздын жообун күтпөстөн аны жетелей ылдыйкы кабатка түшүп жөнөдү. Тепкичтерге биринчи кабаттын жарыгы кылаңгыр шуула төгөт. Бакчы ушуктап калганго? Деди жибек күлдүрөй. Ойготуп сүйлөшөбүз, ал деле адам. Азат ишенимдүү үн катты. Экөө эшикке чыкканда көктөгү ай шаарда жагылган жарыкка кошумча жарыгын төгүп, жүндүн үзүгүндөй чачкын булуттарга жүзүн жашыра калып, кайра чыгып шоктонгонсуйт. Экөө жөтөлөшүп, үнсүз сөзсүз далайга барышты. Үстөккө косток ичкен шараптын демиби же кызды чын эле жактырып калдыбы? Азат эмне себептен жибекти жетелеп сыртка чыкканын биле албайт. Бул кызга үйлөнгөнгө эн атасы макул болбостугун да жакшы билет. Шаардын турмушуна биринчи жолу аралашып, биринчи жолу шараптан курбу курдашынын шкагы менен ууртаптатып, биринчи жолу жигиттин жылуу мамилесине кабылган жибек жүрөк түпкүрүндө Азатты жактырып бактысына ченеми чексиз эле. Түнкү желдин желип жорткон керимсели коюн колтукка корголойт. Алар далайга чейин үн сөзү жок басып жүрүштү. Анан уйкусунан ойгонгонсуган Азат: "Үшүдүңбү? Мен аябай үшүп кеттим." "Ооба, мен да үшүдүм. Жатаканага кайра эле кетели." Жигит үн катпады. Алар дагы эле үн сөзү жок далайга барышты. Азат өзүнө өзү айраң таң. Шараптын күчү болсо керек деп ой жоруду ал өзүнчө. Түнкү сыдырым аны соолуктургандай, болбосо бир көргөн кызды селпектетип жетелегени ийге эмес. Айылдан жаң шаар босогосун аттап, куулук шумдукту билбеген кызды жетелеп, түн катып үнсүздүктү Азат бузуп жиберди. "Могу жакырыныраак жерде эле менин ижарам бар. Азыр үйдө эч ким жок. Таңдын атаарына аз калды. Кирпик суутуп алалы. Эртең эрте сабакка жөнөө керек. Сен да жумушка барасың да." "Ооба, мен эртең кечки смендемин." "Жакшы экен. Эртең кечке уктап алсаң болот. Үйдө киши деле болбойт. Сиз жалгыз турасызбы?" "Ооба, апамдын деясы. Эч кимге алаксыбай сабакты жакшы окуйсуң дейт. Апасы жакшы аял го" деп ойлогонго үлгүрдү жибек. Үйдүн ичи таза жыйналып, бардыгы өз орду менен экенин байкады жибек. Үйгө бутмалары менен. "Чай ичелиби?" Азат кызга сунуш киргизди.
Жок, ичким деле жок. Ортону өлүү жымжырт каралады. Анда жатып эс алалы дагы сунушту Азат киргизди. Кыз макул дегенсип башын ийкегиледи. Кроватка сен жат, мен жерге китептерди салынып жатайын. Студенттин ашыкча оокаты деле жок. Кыз ыңгайсыздана түштү. Мен жатаканага кетейин. Жигит кыздын оюна каршы турду. Экөөбүз таң атканча эле ары бери баса беребизби? Мага бооруң ооруса бир түн кептешип чогуу жаталы. Пейлибизди кенен таштасак кроватка батаарбыз. Кыз аны деп каршылык көрсөтө албады. Чын эле жалаң китептин үстүнө таң атканча жатсак уурабайбы деп кыз жигитке боору ооруган болду. Кыз чечинбей бүкүлү жатты. Коркпой эле чечинип жата бер. Могу шейшепти жамын. Жигит эскилиги жетсе да шифонерден таза жуулуп бүктөлгөн шейшепти кроваттын үстүнө таштап ишке чыгып кетти. Жибек Азаттын жылуу мамилесине ичи жылып, не дээрин билбейт. Үлбүрөгөн жайкы көйнөгүн чечип кроваттын башкы темирин илди. Аңгыча эшик секин чертилип, мүмкүнбү? Деген Азаттын сыпаа үнү угулду. Кире бериңиз, кыз назик үн катты. Жарыкты өчүрүп, көйнөгүн шымын чечип, кроваттын аяккы кырына илген Азат кроватка кыздын жанына оң капталы менен жата кетти. Жигиттен жыйрылган кыз да оң жагына оодарылды. Кечке чарчап, анан өмүр ичип көрпөгөн шараптын демиби кыздын көзү бат эле илинип кетти. Түшүнө апасы кирди. Чүндө өзү ылай сууга батып, апасы чыгара албай тырмышып, кыйналып жатты. Бул учурда жанында перидей керилген аял затынын жыты деле өрүтүп, өзүнө бейтааныш сезимге кабылган жигитке таңдын атышы кыяматтай. Азат кыздын койнуна колун аста сойлотуп, делебени козгоп, тырсыйган көкүрөгүн уучуна толтура кармадады. Уйкуга кирген кыз ойгоноор кебетеси билинбейт. Шараптын күчү да байкуш өтө жаш тура. Какпаш неме болсо сомодо эркектин жанында коркпой, үркпөй жатпай калсын. Арачолоду Азат ушуну ойлоду. Жигит кыздын белинен имере кучактап, туш келди жеринин бардыгын өпкүлөп, денеси чыңала, жапайы кумары жан отун козгоп келатты. Уйку соонун ортосунда жаткан кыз да эркектин жытына магдырай, анын мойнунан кучактай кыңкыстап, эркине баш ийип берди. Экөөнүн кумар отуна түнкү караңгылык, анан секин кыймылдаган кроват гана күбө болуп жатты. Кыз ушул коокалуу түнү кыз абийиринен ажырады. Качандыр бир кездерде ошол убактылуу кумардын курмандыгы болгон экөөнү тагдыр тескери жүзүн буруп кетээрин эле салышпады. Жибек жатаканага көп деле каттабай, Азат менен чогуу жашап, жакын адамына айланды да калды. Азат Жибектин убалына калганын билгени менен кыздын байоо дүйнөсүн убактылуу болсо да талкалагысы келбейт. Анын үстүнө жапайы кумарын кандырганга Жибектен башка ким ылажы кылмак? Балиянын баары 2 айдан кийин башталды. Жибектин жүрөгү айланып кускусу келе баштаганын Азат биринчи байкады. Сенин боюңа болуп калган го? Кыз эле этигине карады. Бат элеби? Кыз таңданып Азатка тигилди. Азат унчукпай бир топко үнсүз турду да, анан кайдыгер гана: экөөбүздүн чогуу жашаганыбызга 2 ай болуп калбадыбы? Болсо болуп калды да, деп койду. Жибек Азатка эркелей тизесине отура: балабыз кыз болсунбу, эркек болсунбу? Эркек сүрөйүнө назданган болду. Бул сөз Азатка безги сайгандай угулду. Уландысы бар.